Биринчиден ошол 5 мартта өткөн кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Андан кийин ошол мыйзам долбоор боюнча айтсаңыздар, жакында эле президентибиз атайын сотторду кабыл алып, соттун таразасы калыс болсо, элдин ишеними бекем болот деп атат да. Ошол элдин ишеними сотторго күчөө максатында бул атайын соттук кеңешме бар. Ошол кеңешменин саны бүгүн азыр 20-га көбөйтүп атабыз деп атасыздар. Президенттин указында кандай жазылган? 20-га чейинби же 20 адам болсун дегенби? Так бир айтып койсоңуз. 20 деп көрсөтүлгөн. 20 болсо анда баягы голосованияда болгондо тең болуп калса кандай болот? 10-10дон болупчу. Төраганын голосу бир добушка да кошумча ээ. Анан 20 болсо бөлүштүрүү кандай жүрөт бул жерде? Аны тактадыңыздарбы? Мыйзам боюнча соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын жана регламент, судьялар кеңешинин регламенти боюнча төрагалык кылуучу эч бир комиссияга иштөөгө акысы жок. Судьялар кеңешинде 3 комиссия иштейт. Бул тартип комиссиясы, бюджет комиссия, окуу эксперттик комиссия. Ошондо 9 мүчө тартип комиссияда болсо, бир төрага эч бир комиссияга кирбесе, 10 калат, ону 5тен 2 комиссияда иштейт. Азыр бүгүнкү күндө канча саны? Бүгүнкү күндө 15 сан. 15 сан болгондуктан төрага эч бир комиссияда иштебей, 9 тартип комиссияда иштеп, окуу эксперттик комиссияда 2 эле мүчө болуп калган. Бюджеттик комиссияда 3 мүчөдөн турат. Ошол себептен башка комиссиянын мүчөлөрүн окуу эксперттик комиссияга кошумча тартылып жатат. Азыр ошол 5 орунду кандай кимдерге бересиздер? Белгилүү азыр? Азыр 5 орунду окуу эксперттик комиссия менен бюджеттик комиссияга кошулат. Бирок кечээки курултайда кабыл алынган регламент боюнча, курултайдын регламенти боюнча дагы башка комиссия түзүлүшү мүмкүн деп жазылган. Башка комиссия ошол президенттин санариптештирүү боюнча саясатын алкагында санариптештирүү боюнча комиссия түзүлүшү мүмкүн. Анткени кечээки курултайда президент ошо тез арада соттук тутумда санариптештирүү технологияларын киргизүүнү талап койду. Эми бүгүн жалпыбызга эле маалым болгондой, сотторго элибиздин ишеними бир аз төмөн да. Аны өзүңүздөр деле билесиздер. Ошондуктан ошол сотторду кабыл алууда аларга ушул соттук кеңешменин орду чоң. Ошондуктан биз баягы реформаны, биз ушу жаңыланууну ушул жерден башташыбыз керек деп ойлойм да. Ошондуктан бөлүштүрүү саясаты туура адилеттүү жүрөт деп ойлойбуз, үмүттөнөбүз. Ишиңиздерге ийгилик болсун.